15 гектар алма бак. Бактан көрүнүш. Интенсивный бак, ушул полный шпалер системасы курулган, тамчылатуу суугар системасы курулган. Алмалар түшүм жыйналат, мына Red Cup деген сорттор. Айдар сорту бар экен. Калгандар галалар түшүм жыйналып өттүр, кичинеге галалар. Биз Фошмун стендтери. Жаңгак бак бар экен бул жакта, черешня бак бар экен, Кордерегина, Чентлер. Алманын сүрөттөрүнүн да видеолоруна бир аз көрсөтүп коеюн. Өтө көзгө жагымдуу көрүнүп атат. Түсүнүн коюлугун карасаңыздар өтө жакшы. Түсүнүн коюлугу кою кызыл. Кою кочкул кызыл десек да болот. Мына түшүмдөрү. 3-жыл, 4-ч вегетационный период 2019-жылы эрте жазда эгилген көчөттөр. Көчөттөр адашпасам Польшадан келген деди. Ошол чет элдик адистер менен биргеликте иштешип атып, ушундай ийгиликтерге жетип атышат экен. Биздин Ош областы, Нохот району. Мына Карагой деген эс алуучу жайга жакын жерде экенбиз. Эми бул жактын адресин жакшы билбейм. Айылматтарын бир аз унутуп калдым. Мына түшүмдөрдү көрсөңүздөр болот. Күнгө чагылыш болуп атат. Бул жакта мындай түшүмдөр жыйналып атат. Азыркы мезгилде ящиктерде түшүмдөр турат. Мына 20-25 килограммдай. Курт жегендер экен бирок.